Байкем менен жеңиме белек даярдап койгонбуз, кийимдерибизди даярдап койгонбуз. Анын баары даяр болот. Нурдаулет 27-си келиш керек болчу, себеби бизде 27-си съемка бар болчу. 28 эртең менен гулянкага чыгып, андан ары тойго чогуу бармакпыз. Бирок Нурдаулет 27-си күнү жолго чыгат. Кыргызстанга чейин келет, границадан өтпөй кайтып Алматыга кетет. Мага жазган сообщениясы: экөөбүздүн ортобузда эч нерсе чыкпайт, ушу менен баары токтосун. Болду. Причинасын айткан жок да мага, и Алматыга кайтып кетти. Бирок ошол бир күн өттү, Казакстанга барды, ачуусу басылды, айтор сүйлөштүк түндө. Таң аткы чакта уктаган жокпуз, мен да уктаган жокмун, ал да уктаган жок, телефон менен сүйлөштүк. Жанын койгон жокмун, айт эмне болду, бирок аягында айтты. Оказывается, Нурдаулет жолго чыгат, Кыргызстанга келгенде Инстаграмына ар кандай видео келет. Кандай видео десеңиздер, аз сиздерге көрсөтөмүн. Азыр биринчи түшүндүрүп кетейин. Ушунчалык ичи тар, ушунчалык адамдардын бактысын көрө албаган, кантип ушул экөөнү айрылыштырып салсам, кантип ушул экөөнүн ортосуна түшүп бактысын ажыратып салсам деген сыяктуу ойдо жүргөн адамдар өтө көп экен, сиздерге сөзүм жок. В общем, Нурдаулетке айтышат, то что жазышат, Бишкекке келип калган кезинде: Аида бул жакта бир жигит менен жолугушуп жүрөт деген сыяктуу. Ал жигит негизи менин гифимди өткөзүп жаткан менеджер бала. Экөөбүз съемка кылганы гана жолукканбыз. Өзүңүздөр көргөндөй гиф жөнүндө мен публикация салгам. Ошол встречадагы видеону башкача смыслда Нурдаулетке жибердим. Адамдар болгонун түшүндүк, бирок Нурдаулет айтты: мен тойго барбай эле коеюн, мага уже ыңгайсыз. Андан көрө кийинчерээк сен Алматыга келген кезде экөөбүз жолугуп сүйлөшөлү, ошол кезде чечишели деди. Мен айттым: жок, сен мени сүйөсүңбү, сен мени жакшы көрөсүңбү, биздин мамиле сага керекпи, мен сага керекминби, өзүң Бишкекке келесиң деп. Өзүңүздөр көргөндөй Нурдаулет Бишкекке келди.